Кудайдын чакырыгы 7-июнь. Эртең мененкиге даяр бол. Бул сөздөрдү Кудай өзү Мусага айткан. Синай тоосунун башына чыгып, менин алдыма келип тур деген Кудай Мусага. Муса элди чөлдө жетектеп баратканда, Кудай аны менен жолугуп, ага мыйзамдарды берген. Ал үчүн ал эртең менен эрте туруп, ошол Синай тоосуна чыгышы керек болгон. Эртең мененки убакыт Кудайдын сөзүн угуп, аны менен сүйлөшкөнгө жакшы убакыт. Жазууда Кудай менен сүйлөшкөн адамдар көбүнчө эртең менен келгени жазылган. Сыйынууда анын алдына келүү үчүн да эртең мененки убакыт абдан жакшы убакыт. Албетте Кудай менен бардык убакта сүйлөшсө болот. Түнү менен сыйынып чыккандар бар. Жолдо машина айдап баратып Кудай менен сүйлөшкөндөр бар. Элчи Павыл бизди тынымсыз сыйынууда болууга чакырат. Кудай менен сүйлөшүүнү бир убакытка байлаганыбыз туура болбойт. Бирок адам түйшүккө малына электе көпчүлүк уктап, тоскоол боло турган ызы-чуу баштала электеги убакыт абдан жемиштүү болот. Кудайдын адамдары бул таңкы убакытты абдан баалашкан жана жараткан менен сүйлөшкөнгө таңды тандашкан. Корейдин уулдары мындай дешет: Теңирим, мен сени чакырам. Менин таң заардагы сыйынуум сени тосуп алат. Дөөт дагы мындай дейт: Таң заардан сени чакырам, сенин сөзүңө таянам. Кудайдын ырайымы дагы ар бир таңда жаңырып турат. Жеремия мындай деп жазат: Теңир ырайымдуу болгондуктан биз жок болуп кеткен жокпуз. Анткени анын ырайымы түгөнгөн жок. Анын ырайымы ар бир таңда жаңырып турат. Кудайдын ырайымы жаңырып, адамга өзгөчө куюлуп жаткан убакты өткөрүп жибербейли. Бүгүнкү биздин чакырыгыбыз таңды Кудай менен баарлашууга, аны даңктоого арнайлы. Таңкы баталуу минуталарыңар менен комментарийде бөлүшүп кетсеңер дагы сонун болот. Башкалар шыктанып калышсын.